Ушундан 2 күндөн кийин эртең менен айыл арасында иттер үрүп, кишилердин үндөрү угулуп калды. Көрсө дүйшөн айылды үймө-үй кыдырып, балдарды окууга чогултуп жүргөн экен. Анда айыл көчө эмес, ар жерден орношкон бозоргон котуртам. 10 чакты баланын тобу менен ээрчитип жүргөн дүйшөн тигил үйгө бир кирип, берки үйгө бир кирип, аралап жүрдү. Биздин үй эң четте болор эле. Алкылдаган жеңем экөөбүз эшикте соку жанчып, акем темир жолдун базарына эгин алып барып сатам деп кородо ору ачып жаткан. Зылдай оор сок билекти энтигип өйдө көтөргөндө, улам көзүмдүн кыюусун салып, дүйшөндөр жакты карап жаттым. Алар биздин үйгө жетпей, кайрылып кетеби деген коркунучта болдум. Жеңем мени мектепке кое бербесиме көзүм жетип эле турса да, ал да эмнеден үмүттөнүп, эч болбосо мугалим мында келип, менин бул жерде экенимди көрсө экен деп, чыдамсыздык менен күтүп, келтире көр, Кудай, келтире көр деп Кудайдан тиледим.